УТРК телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Есянова. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Тажикстанга болгон бир күндүк иш сапарынын алкагында Рогун гидроэлектростанциясына барып, анын курулушу менен таанышты. Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода жеке өзү экскурсия өткөрүп, Борбор Азиядагы эң ири гидроэнергетикалык долбоордун масштабы, техникалык мүнөздөмөлөрү жана аймактын энергетикалык коопсуздугун камсыздоодогу мааниси тууралуу маалымат берди. Өзгөчө көңүл Кыргызстанда Камбар-Ата бир гесин куруу долбоорунун алкагында топтолгон тажрыйбаны изилдөөгө бурулду. Адылбек Касымалиев Рогун гесинде колдонулган технологиялар жана курулуш ыкмалары Кыргызстан үчүн маанилүү экенин белгилеп, бул тажрыйба Камбар-Ата бир гесин ийгиликтүү ишке ашышына өбөлгө түзөрүн билдирди. Мындан тышкары иш сапардын алкагында Адылбек Касымалиев менен Кохир Расулзода эки тараптуу жолугушууларды өткөрүп, соода-экономикалык, энергетикалык, маданий-гуманитардык жана башка тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкуулашты. Сапардын жыйынтыгында тараптар жетишилген макулдашууларга канааттангандыгын билдирип, эки өлкө ортосундагы өз ара пайдалуу өнөктөштүктү мындан ары чыңдоого даяр экендигин белгилешти. Мамлекеттик резиденцияда Кыргыз Республикасынын судьяларынын акыркы 3 жылда аткарган иштеринин жыйынтыгын чыгарган 13-чү курултайы өттү. Кезектеги курултайда президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, судьяларды жана сот тутумунун кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Урматтуу судьялар, сот тутумунун кызматкерлери жана бул тармактын кадырлуу ардагерлери, сиздерди бүгүнкү сот тутумунун кызматкерлеринин күнү менен чын дилимден куттуктаймын. Күчтүү сот системасы адилеттүү мамлекеттин пайдубалы. Ошондуктан карагылды как жарган калыстыктан тайбай, тараза ташын тең кармап, акыйкаттыкты туу тутуп, мыйзам үстөмдүгүн сактоо менен ак кызматыңыздарды кылыңыздар. Ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү ишиңиздерди ийгиликтер коштоп жүрсүн. Сиздерге жана үй бүлөңүздөргө бекем ден соолук, бакубатчылык каалайм. Мамлекет башчысы Кыргызстандын сот бийлиги өлкөдөгү демократиялык принциптерге жооп берерин билдирди. Ошондой эле сот системасындагы коррупцияга каршы күрөш, тармактагы ишти санариптештирүү жана сот тутумундагы сот адилеттигинин ачыктыгын жогорулатуу сыяктуу бир катар маанилүү багыттарга басым жасады. Биринчи, буга чейин ротациялоо системасынын киргизилиши оң натыйжаларды бере баштаганын айттык эле. Эми ошол аймактарга которулган судьялар үчүн батирлер курулуп берилип жатат. Экинчи, өзүңүздөр жакшы билгендей, өткөн жылы судьялардын айлык маянасы 100%га көтөрүлгөн. Бул сот тармагындагы жогорку квалификациялуу адистер үчүн бир топ эле стимул болду десек болот. Үчүнчү, судьялардын натыйжалуу иштеши жана жарандарды жайлуу шартта кабыл алуусу үчүн бардык талаптарга жооп берген сот имараттары курулуп берилүүдө. Бир катар аймактарда адилеттүүлүк үйлөрү ачылганы жалпыга белгилүү. Жакынкы убакта Ош шаарында дагы бир адилеттүүлүк үйүнүн ачылышы пландалууда. Төртүнчү, сот аткаруучулар менен сот приставтарына жалпы суммасы 200 миллион сомду түзгөн атамекендик ишкананын өндүрүшүнөн чыккан 101 автоунаа берилди. Келечекте сот бийлигин керектүү атайын техникалар менен камсыздоону улантабыз. Бешинчи, судьялардын ден соолугуна кам көрүү максатында Ысык көлдүн түндүк жээгинде жайгашкан Фемида пансионаты сот системасынын карамагына өткөрүлүп берилди. Мындай иш аракеттер менен катар чечиле элек көйгөйлөрүбүз дагы бар. Алардын баарын алдыда Кудай буйрса чечебиз. Айрыкча судьяларды турак жай менен камсыз кылуу бүгүнкү күндө дагы актуалдуу бойдон турат. Судьялардын ак кызмат кылуусуна татыктуу шарттарды түзүү аракеттери мындан ары дагы улантылат. Келечекте сот тутумунун турак жайга муктаж кызматкерлеринин мамлекеттик ипотекалык компаниянын программаларынын алкагында турак жай менен камсыз кылуу чечимдерибиз бар. Ал эми жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев сот бийлигине коомго адилеттик орнотуу милдети коюлганын жана ар бир сот кызматкери бул милдетти жоопкерчилик менен аткарышы керек экендигин белгиледи. Иш-чарага өлкөнүн бардык аймактарынан келген судьялар, мамлекеттик органдын жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү, ошондой эле сот тутумунун ардагерлери, адвокаттар катышты.
Бүгүн Кыргызстанда сот тутумунун кызматкерлеринин күнү белгиленүүдө. Бул мыйзамдуулуктун, адилеттүүлүктүн жана укуктук тартиптин гаранты болгон кесип ээлеринин майрамы. Соттор күн сайын маанилүү чечимдерди кабыл алуу менен чоң жоопкерчиликти өзүнө алышат. Алардын иши жогорку кесипкөйлүктү, калыстыкты жана мыйзамга берилгендикти талап кылат. Биздин чыгармачылык топ даярдаган кийинки материалда Чүй облустук сотунун судьясы тууралуу сөз болот. Ал өз ишинде адилеттүүлүктү жана мыйзамдуулукту сактоо менен кесипкөйлүгүн далилдеп келет. Анын сөзү мыйзам, анын чечимдери адамдардын тагдыры. Судья болуу мыйзамды жүзөгө ашыруу менен чоң жоопкерчилик алуу дегенди билдирет. Бирок сүрдүү көрүнгөн манчанын артында күчтүү, адилеттүү, ошол эле учурда мээримдүү эне, камкор аял заты жашайт. Тажрыйбамда көп эле иштерди карадык. Ар кандай иштер болду, оор иштер да болду. Анан ушу негизи эле мындай жоопкерчиликтүү да бул жумуш өзү негизи жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Бул сезген адамга бул сот деген бул жоопкерчиликтүү иш. Эмне үчүн дегенде адамдын тагдырын чечесин. Ал сенин ошол чечкен тагдырың боюнча анын кийинки келечеги кандай болот, ошол нерселер көп нерсе көз каранды да. Биздин каарманыбыз Гүлмира Кожобекова Чүй облустук сотунун судьясы. Ал сот тутумунда 30 жылга жакын убакыттан бери иштеп келет. Ушул убакыт аралыгында жүздөгөн иштерди карап, чечимдерди кабыл алды. С Гульмирой Трудоматовной мы работаем уже год вместе, я ее знаю. Биз Гүлмира Турдумаматовна менен 1 жылдан бери чоң иштеп жатабыз. Ал сот системасында 20 жылдан ашык убакыттан бери иштеп келет. Абдан жакшы адис, жарандык иштерди карайт. Коллективде татыктуу сый-урматка ээ. Жалпысынан алганда, судьянын иши айрыкча аялдар үчүн оор. Ошого карабастан ал жумушунда да, жумуштан тышкары да баарына жетишет. Өзү абдан жакшы, сонун адам. Как человек очень хороший, замечательный. Өзүңдүн мындай энергияңды күчүңдү алат да бул жумуштагычы. Анан кадимкидей ушул кечинде мындай алсырап калганын сезесиң да. Анан бул процесстин ортолорунда бизде мындай тыныгуу да көп бизге болгонго дагы мындай биринин артынан бири болгондуктан бул Чүй областы аябай чоң область. Ошондуктан иштер аябай көп бул жерде. Анан эмне дейт элем, мен гүлдөрдү жакшы көрөм. Анан мындай бир ортодо баягы перерыв болгондо мындай гүлдөрүмдү карап, анан ушундай кичине өзүмдү бир какой-то минутный мындай эс алууга же болбосо бир 2-3 мүнөт перерыв кылып мындай таза терезени ачып кичине таза абадан дем алып туруп анан кайра эле башташка туура келет. Судья бул жөн гана кесип эмес, бул адилеттикти издеген, анализ кылган жана ойлонгон адам. Ал да эс алууга жана шыктанууга муктаж. Биздин каарманыбыз бош убактысында сейил бакта жалгыз басып, эргүү келгенде ыр жазып калмайы да бар. Ушул жазга байланыштуу анан менде бир кечиккен жаз деген ырым бар эле, ошону сиздерге окуп берейин. Кечиккен жаз келсе да кыш ызгары кете элек, кыш тургансый жаз дешиктен киргизбей, күттү жазды адам затым, жан-жаны бар жаратылыш баарысы, гүлдөр күттү бийик тоолу, асказоодо эң бир кооз гүлдөгөн, жазым келчи, күттүрбөчү, сагынычым, чыдамым да бүтүп барат, кубандырчы, жаркылдаган жүзүң менен жер жүзүн. Ал судья, ал аял заты, ал адилеттик жана даанышмандык, назиктик жана күч. Күн сайын мыйзамды жүзөгө ашыруу менен оор чечимдерди кабыл алса дагы, үйдө ал мээримдүү эне. Менин 5 балам бар, 2 кыз, 3 эркек. Чоң кызым Айпери, жогорку сотто катчы болуп иштейт. Андан кийинки кызым Мерим, Германия мамлекетинде ошол жакта окуп, ошол жакта иштеп, ошол жака турмушка чыкты, түрк жигитине чыкты. Андан кийинки балам Дастан Америкада, ошол жакта окуп иштеп жүрөт. Андан кийинки балам Абдулла, студент, азыр Кыргыз мамлекеттик университетинде айтишник болуп окуп атат. Андан кийинки балам Ислам, мектепте окуучу. Апа мээримдүү эне, мээримдүү, биз эми эркелетип, өтө эркелетпейт. Мындай не кылат да, баардыгы өз жолу менен, эмеси менен да. Тартип бар да үйдө. Биз кичинебизден эле бизде катуу кармаган. Ошол үчүн дагы биз ушундай жетишкендиктерге жеттик да. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, сот кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кесиптештериме ары жооптуу, ары түйшүктүү жумуштарында
аларга чың ден соолук, узун өмүр, үй бүлөсүндө үй бүлөлүк бакыт, дайыма ушул акыйкаттуу, мыйзамдуу, калыс чечимдерди чыгарып, жарандарыбыздын укугун коргошуна мен тилектешмин. Адистердин айтымында аял судьялар үй бүлөлүк укук тармагындагы эң мыкты эксперттер болуп эсептелишет. Анткени алар балдарга кандай көйгөйлөр жараларын жакшы билишет. Мисалы, атасы же энеси соттолгон учурда алар гендердик маселелерге сезимталдык менен мамиле кылышат. Кыргызстандын аял судьялар ассоциациясынын маалыматына ылайык 2024-жылга карата өлкөнүн сот системасында 468 судья иштесе, алардын 152си аялдар. Бул жалпы судьялардын болжол менен 32,5% түзөт. Назира Бегалиева, Кудрат Ташмурзаев, УТРК Чүй. Кыргызстанда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү процесси акырындык менен ишке ашат. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдирген. Анын айтымында, билим берүү ар бир жаранга тиешелүү жана өлкөнүн келечегин аныктаган эң маанилүү тармактардын бири. Ошондуктан бул маселени кеңири талкуулап, сапаттуу чечимдерди кабыл алуу зарыл. Ташиев буга чейин 12 жылдык билим берүүгө байланыштуу тынчсыздануусун билдиргенин белгилеп, анын негизинде тиешелүү адистер, билим берүү министрлигинин жетекчилиги, окумуштуулар жана эксперттер менен мамлекет башчы Садыр Жапаровдун катышуусунда жыйын өткөнүн маалымдады. Жыйындын жүрүшүндө бардык тобокелдиктерди эске алуу менен реформа этап-этабы менен ишке ашырылары такталды. Башында сунушталган форматтан айырмаланып, реформа акырындык менен кемчиликтерди жоюп жана жетишпеген жерлерди толуктап ишке ашырылмакчы. Кеңешменин жүрүшүндө 12 жылдык окуу жөн гана кошумча 1 жыл эмес, билим берүүнүн сапатын жогорулатууга багытталган реформа экенин баса белгиледи. Ал негизинен профилдик окууну кеңейтүү, мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу, мектеп программаларын дүйнөлүк стандарттарга ыңгайлаштыруу, жогорку окуу жайлардагы кайталанма сабактарды жоюу сыяктуу максаттарды көздөйт. Алдыга жылуунун туура көрдүк. Анткени биз президенттин тапшырмаларын так жана ийгиликтүү аткарууга мүлдеттүүбүз, деп жыйынтыктады Ташиев. Теманы улай келерки окуу жылда 4 класс 12 жылдык окуу программасына кошулат. Бул тууралуу Республикалык педагогикалык кызматкерлерди кайра даярдоо жана квалификациясын жогорулатуу институтунан билдирди. Айтымында 2025-2026 окуу жылында 6 жашка толгон балдар 1 класска кирет. Ал эми 7 жашка толгон балдар 2 класска секирет. Ошондой эле быйыл 2 класс секирик жасайт. Алар азыркы учурда 3 класстагы жана 6 классты окуп жаткан окуучулар. Тагыраагы 3 классты окуп жаткан окуучулар 2025-2026 окуу жылында 5 класска секирет. Бирок алар 4 класстын жаңыртылган башка мазмунундагы программасын окушат. Ал эми азыркы учурда 6 классты окуп жаткан балдар дароо эле 8 класска секиришет, бирок алар 7 класстын программасын окушат. Бул темага кененирээк кесиптешим токтолду. Министрлик быйыл кайсыл класстын окуучулары секирик жасай турганын кабарлады. Быйыл 2019 жылы төрөлгөндөр 1 класска, 2018 жылы төрөлгөндөр 2 класска отурарын айтты. Мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынан билдиришкендей, 480 сааттык наристе программасы тактап айтканда 0 класс менен азыр окуп жаткандар жана бала бакчаларда даярдоо тайпасындагы 6 жаштагы балдар 2025-2026 окуу жылында 2 класска кабыл ал эми даярдоодон өтпөгөн бала бакчадагы жогорку тайпадагы азыр 5-6 жаштагы балдар 2019 жылы төрөлгөндөр 2025-2026 окуу жылында 1 класска барышат. Андан тышкары 3 класстын балдары 2015 жылы төрөлгөндөр секирик жасап 5 класска отурса, 6 класстын окуучулары 8 класска отурарын айтышты. 2025-2026 окуу жылында 1-2, 5, 8 класстар жаңы модель өтөт. Ошондо быйылкы жылы 4 класс өткөн болсо, кийинки жылы 4 класс, анан 3 жылы 4 класс. 3 жылдын ичинде биз жаңы модельге толугу менен өтөбүз. Жаңы модельге өткөндөр булар жаңы программа менен окушат. Ушул жерде бир топ маселелер жаралат. Мисалы үчүн 5 класста өткөндө алар 3 класстан 5 өттү да 4 класста окуш керек эле. Ал азыркы жаңы модель 4 класстын программасына жакын, бирок өзгөчөлүктөрү бар. Ошон үчүн окуу жылынын башында буларды жаңы модельге ылайыктоо, адаптация кылуу этабы ишке ашат.
Министрлер кабинети 2024 жылы 30 октябрда 12 жылдык билим берүү системасына өтүү боюнча концепцияны бекиткен. Ага ылайык мектеп бүтүрүүчүсүнүн жашы өзгөрбөйт жана 11 жылдык окуудагыдай эле бойдон калат. Балдар мектепке 6 жаштан тартып бара баштайт, 0-класс 1-класс болуп эсептелинет. Бул окууда биз жалпы маалыматын, негизги талаптарын, негизги түшүнүктөрүн алдык. Буга негизи биринчи кадамды жасаш чындыгында эле кыйын, бирок мугалимдер, жалпы жамаат, ата-энелер жамааты окуучулардан бери эң биринчи жалпы маалыматты алган соң ошону анализдеп, ошого кадам жасоого даяр турабыз. Анткени переживание, толкундануу ар бир мугалимдин жүрөгүндө бар, бирок учурдун талабы, мезгилдин талабы, балдардын келечеги үчүн биз мектеп жамааты бардына даяр болушубуз керек. Эгерде мугалимдер, ата-энелер, окуучулар менен бирдикте чогуу бирге кадам жасасак, жыйынтыгы жакшы болот. Ал эми бул Ысык Ата району Николай Баранов атындагы номер 2 орто мектеби. Мында жалпы 2445 окуучу билим алса, 106 мугалим эмгектенет. Концепция боюнча 12 жылдык билим берүү жаңы эрежелерге мугалимдерди даярдоо, окуу стандарттарын жана программаларын түзүп мугалимдер окуудан өтүшөт. Да, кто мне сможет сказать? Бул эл аралык стандартка жооп берип, биздин бүтүрүүчүлөр ушул чет мамлекеттерге билим алуу менен умтулуун негизинде, ошол себептен биздинки бүгүнкү күндө баягы бүтүрүүчүлөрдүн 11 жылдык окуусу эл аралык стандартка жооп бербегендиктен, ошол себептен бул биринчи баягы максат деп ойлойм да. Биз дагы биздин мамлекет ошол башка мамлекеттердин катарына киришүүсү бул эң биринчи себептердин бири болуш керек. Белгилүү өтсөк, 2025-2026 окуу жылында 6 жашка толгон балдар 1-класска кирет, ал эми 7 жашка толгон балдар 2-класска секирет. Ошондой эле быйыл 2 класс секирик жасайт. Алар азыркы учурда 3-классты жана 6-классты окуп жаткан окуучулар. Ал эми азыркы учурда 6-классты окуп жаткандар келе жаткан окуу жылында 8-класска секиришет. Бирок алар 7-класстын программасын окушат. 12 жылдык мектепти аяктагандыгы тууралуу аттестат 2027-2028 окуу жылынан баштап бериле баштайт. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Ысык Ата району. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик лотерея компаниясы мамлекеттик ишканасынын директорунун коррупциялык схемасын аныктап бөгөт койду. Тергөөнүн жүрүшүндө ал жеке кызыкчылыгы үчүн инвесторлордон акча талап кылып, мыйзамсыз баюу аракетин көргөнү аныкталды. Тактап айтканда, лотерея тармагына инвестиция салууга кызыккан ишкерлерден 10 000 АКШ доллар өлчөмүндө акча талап кылып, ар бир сатылган билеттен откат алууга шарт түзгөн. 2025 жылдын 3 мартында кылмыш ишинин алкагында ал 10 000 доллардын бир бөлүгүн алып жаткан учурунда кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо боюнча тергөө иштери жүрүүдө. УКМК коррупцияга аралашкан мамлекеттик кызматкерлер жеңил жаза менен кутула албай турганын жана алар мыйзам чегинде жоопко тартыларын эскертти. Кемин районунун Боролдой айылындагы мыйзамсыз менчиктештирилген спорт зал мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызматтан билдиришкендей, 2000 жылы спорт зал райондук билим берүү бөлүмүнүн эсебинде турган кошумча мектептин бир бөлүгү болгон. Аталган мектеп жабылгандан кийин жооптуу адамдар жеке кызыкчылыгын көздөп, аталган объектини жеке жактарга мыйзамсыз өткөрүп беришкен. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында менчик ээси мүлккө мыйзамсыз ээлик кылуу жана пайдалануу фактысын мойнуна алып, өз ыктыяры менен Кемин районундагы Кичи Кемин айыл аймагынын балансына 1500 метр квадрат жана чектеш 2 гектар аянты менен объектини өткөрүп берди. Кыймылсыз мүлктөрүңүздү камсыздандыруу менен ар түрдүү тобокелчиликтердин алдын аласыз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму учурда жарандардан турак жайларды камсыздандырууга чакырат. Мекеменин маалыматына ылайык бүгүнкү күндө өлкө боюнча 1 200 000 ашык турак жай фондунун 246 000 ашыгы камсыздандырылган. Кененирээк кийинки сюжетте. Турак жайды камсыздандыруу менен жарандар ар кандай тобокелчиликтердин алдын ала алышат. Учурда мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Чүй филиалынын кеңсесинде иш кызуу жүрүп,
ар бир адамдын кайрылуусуна ылайык адистер жооп берип келет. Камсыздандыруу учуру балки мисалы катталган болсо, негизи 500 000 сомго чейин төлөнүп берилет. Шаар кала жергесинде 1200 сомдо мисалы катталган жаран болсо 1 миллионго чейин негизи каражат төлөнүп берилет. Ошол себептен учурдан пайдаланып жалпы кыргызстандыктарга ошондой эле мекемедештерге кайрылып кетмекчимин. Катталсаңыздар, өзүңүздөргө себептегенде өрт кырсыгынан, ошол эле мисалы табигый кырсыгынан эч ким ага толугунан кепилдик бере албайт. Ошол себептен мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып себептегенде мына ажабыздагы Садыр Нуркожоевдун жарлыгын негизинде акыркы 2 жылда буюрса жакшы иш негизи темп алууда. Эрлан Нурсеитов бул мекемеге турак жайын камсыздандыруу үчүн келгендердин бири. Анын айтымында мындай практика көпчүлүк өнүккөн өлкөлөрдө колдонулуп келгендиктен өзү да кыймылсыз мүлкүн камсыздандырууну туура көргөн. Кошунам үй өрттөнүп кетип, ошон үчүн жакка келгем. Эметтим, кайрылдым. Бүт эмелери, условиялары, шарттары бүт эме экен, ылайыктуу экен ошо мага. Үйүмдү ошо биринчи жолу эметип атам, камсыздандырып атам. Кийинчерээк унамды дагы эметем да. Камсыздандырам. Белгилей кетсек, турак жайды камсыздандыруу менен ар кандай кырсыктардан жабыр тарткан жакка мамлекет тарабынан зыяндын орду толтурулуп берилет. Мисалы өрт кырсыгынан же табигый кырсыктардан кыйраган турак жай ээсине айыл жергесинде болсо 500 000 сомго чейин кенемте төлөнүп берилсе, шаар жергесинде бул көрсөткүч 1 миллион сомго чейин жетет. Эгерде жарандар келип өздөрүнүн мүлкүн турак жайларга камсыздандыра турган болсо, автоматтык түрдө ошо жоопкерчиликти мамлекет камсыздандыруу уюму, то есть биз компания алып атабыз да. Эгерде тарифтер боюнча айта турган болсок, шаар жергесинде 1200 сомду түзөт, айыл жергесинде 600 сом түзөт. Эгерде кандайдыр табигый кырсыктар катталып, ошол камсыздандырылган үй жабыркап кала турган болсо, 1 миллион сомго чейин төлөмдөр жүрөт биз тараптан. Айыл жергесинде 500 000 сомго чейин түзөт ошол. Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун маалыматына ылайык, бүгүнкү күндө өлкөдө 1 миллион 200 миңден ашуун турак жай фонду катталган. Бүгүнкү күндө анын 246 миңден ашыгы, же болбосо 20% ашыгырагы камсыздандырылды. Белгилей кетсек, турак жайларды милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамы 2012 жылы эле кабыл алынып, бирок ал толугу менен ишке ашпай келген. Дастан Жолдошев, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй. Бүгүнкү күндө экологиялык талаптарды сактоо маселеси өзгөчө маанилүү болууда. Автоунаалардын санынын өсүшү менен алардын айлана чөйрөгө тийгизген таасири да күчөп жатат. Катализаторлор зыяндуу газдарды азайтуучу негизги механизмдердин бири болуп эсептелинет. Бирок акыркы жылдары аларды мыйзамсыз сатуу жана унаалардан алып салуу кеңири жайылууда. Адистер бул абанын булганышын күчөтүп, экологиялык абалды начарлатып жатканын эскертишүүдө. Ага карата рейдтик иш-чараларда жүрүүдө. Кененирээк Айгерим Дүйшөбаеванын материалында. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда автоунаалардагы катализаторлорду текшерүү уланууда. Адистер Кудайберген автоунаанын тетиктерин саткан базарында катализатордун сатылышын жана колдонулушун көзөмөлдөштү. Сатып жатышпайбы? Же оңдогонго бергенде катализатор алып коет. Катализаторлор автоунаалардан чыккан уулуу газдарды азайтып, экологияны коргоого жардам берет. Эгерде алар иштебесе же жок болсо, түтүн көбөйүп, абанын булганышына алып келет. Бул демилге шаардагы абанын сапатын жакшыртып, жашоочулар үчүн ден соолукка пайдалуу шарттарды түзүүгө багытталган. Бул катализаторду өткөргөндө автоунаалардан чыккан зыяндуу заттардын көлөмү чоң болуп, атмосфералык абага зыяндуу заттар чоң өлчөмдө бөлүнүп чыгып атат. Ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул техникалык тейлөө станциялары автоунааларды оңдогондон кийин буларда газ анализдөөчү прибор жана түтүндүн тыгыздуулугун өлчөөчү прибор болуш керек. Ошолорду булар ушу жеринен текшерип, техникалык тейлөө станцияларында адамдарга, жарандарга толук оңдолгон автоунааны бериш керек. Ошол пункттар боюнча бүгүнкү рейдтин максаты ошол пункттарды түшүндүрүү иштери болду. Буга чейин да бул маселе боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Кудайберген базарынын айланасында көптөгөн техникалык тейлөө станциялары автоунаалардын түтүн тазалоочу бөлүктөрүн оңдоп орнотуу менен алектенет. Адистердин айтымында бул жабдыктар экология үчүн маанилүү болгондуктан аларды чет өлкөгө чыгарууга же мыйзамсыз сатууга тыюу салынган. Бул катализатор
действительно кээ моментте толуп калган моменттер болот. Толуп калган моментте машина тартпай булугуп калат да. Ошондо гана алдырат. Анан кээ акча үчүн алдыргандар бар. Негизи бул катализатор заводдон чыгат. Буну абаны булгабаш үчүн коюлат. Биринчиден, экинчиден могу лямдазон турбайбы? Именно лямдазон. Ошо лямдазонго да влиять этет да, расходко да влиять этет. Анан баягы катализатор расход көп болгондуктан, лямдазон күйгөндүктөн анан акчасын баягы саткан, катализаторун сатканын кайра койдурганга туура келет да. Ошон үчүн кайра койдургандар бар. Акча сатып туруп кайра койдургандар бар. Бишкектеги автоунаалардын 40-70% бул тетиктен ажыратылган. Эксперттер муну алмаштыруунун кымбаттыгы, катализаторду сатуу менен акча табуу мүмкүнчүлүгү жана катуу көзөмөлдүн жоктугу менен түшүндүрүшөт. Машинанын түрүнө, жылына, объемуна жараша болот. Кымбат катализаторлор бар, действительно кымбат катализатор бар. Ошону чечип алып калат. Действительно алып калагандар бар. Кээбилер кызыкпайт ага, акчага кызыкпай, катализатор жок, турган нерселер турбасын дегендер да бар. Бирок көпчүлүгү баягы акчага кызыгат. Анткени азыр точно билбейм, мурун 80 миң, 90 миң сом болчу да катализатор убагында болгон. Ал ушул жылга чейин 2025-24 жылга чейин бир эле жолу болду да. Ага чейин вообще болгон эмес. Азыр данный момент катализатор 3 миң, 4 миң, 5 миң сом эң потолок кымбаты. Акыркы жылдары автоунаалардын түтүн тазалоочу бөлүктөрүн сатып алуу тууралуу жарнамалар көбөйдү. Мыйзамсыз соода кылгандарга айыппул салынып, жарнактар алынды. Бишкекте 600 миңден ашык унаа катталган. Катализатордун жоктугу бөлүнүп чыккан газдын уулуулугун жогорулатууга алып келиши мүмкүн. Транспорттан чыккан түтүн шаардын абасынын жалпы булганышынын 30%-ын түзөт. Айгерим Дүйшөбаева, Самаган Тайырбеков, УТРК Чүй, Бишкек шаары. Бүгін 5 мартта мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов кыргызстандыктарды ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен куттуктады. Ал өз сөзүндө улуттук кийимдердин кыргыз элинин тарыхында жана маданиятында ээлеген орду чоң экенин белгилеп, аларды сактоо жана даңазалоо зарылдыгын айтты. Мамлекеттик катчынын билдирүүсүнө ылайык кыргыздын улуттук кийими, анын ичинде ак калпак, элдин турмушунун ажырагыс бөлүгү жана маданий мурасы. Ал улуттук кийимдердин ар бир элементи, кездемеси, тигилиши, ою чиймелери терең мааниге ээ экенин баса белгиледи. Ошондой эле Касманбетов заманбап дүйнөдө улуттук нарк-насилдин сакталышы маанилүү экенине токтолуп, кыргыз маданиятынын баалуулуктарын жаш муундарга өткөрүп берүү негизги милдеттердин бири экенин баса белгиледи. Ал элчек ЮНЕСКОнун адамзаттын материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизүү аракеттери жүрүп жатканын билдирип, бул аркылуу Кыргызстандын маданияты дүйнөгө тааныла турганын кошумчалады. Сүйүнбек Касманбетов кыргызстандыктарды улуттук баалуулуктарды сактоого жана даңазалоого чакырып, ак калпагыбыз ар бир кыргызстандык эр азаматтын башынан түшпөсүн. Салттуу кийимдерибиз өнүгүп өркүндөп, кыргыз эли дүйнөгө тааныла берсин деп куттуктоосун жыйынтыктады. Бүгүн Улуттук тарых музейинде кыргыз элинин улуттук баш кийими ак калпакты жасоо боюнча мастер-класс жана тематикалык коллекция өткөрүлдү. Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинен билдиришкендей, аталган иш-чара Кыргызстанда 2011 жылдан бери белгиленип келе жаткан ак калпак күнүнө карата уюштурулду. Лекциянын жүрүшүндө катышуучулар ак калпактын тарыхы, символикасы жана кыргыз маданиятындагы орду тууралуу маалымат алышты. Ошондой эле атайын мастер-класста келген коноктор ак калпак жасоонун негизги ыкмаларын көрүштү. Ак калпак күнү 2011 жылы режиссер Рысбек Жабировдун демилгеси менен белгилене баштаган жана ошол убакыттан бери жыл сайын майрамдалып келет. Бул күн улуттук мурастарды сактоо жана даңазалоо максатында өткөрүлүп, кыргыз элинин маданий өзгөчөлүгүн чыңдоого чоң салым кошууда. Быйыл Кыргызстанда Орозо айт 30 мартта белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынан билдиришти. Орозо айында мусулмандар 30 күн бою ооз бекитип, күндүз тамактанбайт. Орозо жыйынтыкталганда Орозо айт майрамы белгиленет. Бул күнү айт намазы өлкөнүн бардык мечиттеринде окутулат.
Кошумчалай кетсек, муфтият тарабынан битир садағанын өлчөмү бекитилген. Жарандар буудай, ун, мейизден 1 килограмм 600 грамм, ал эми арпа жана курмадан 3 килограмм 200 грамм же алардын акчалай наркы менен берүү керек. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндү жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.